Assalamu алейкум. Biz Чоңгемдин өрөөнүнүн Калмагаш айылынын тургунубуз. Биз былтыр 1-жылы ушу Лимагрейн уругунан алып сепкенбиз. Байдыйкан. Бул байкелер келип, Байдыйкандан келип бизге предложение кылып, селос багытында сепкенбиз. Кудай буйрса, Лимагрейн уругу абдан жакшы экен мынакей. Биз өзүбүз ылдый жагына да мести сепкенбиз. Атын деле билбейбиз. Ал буга караганда 50% ылдый. Бул урук эми үшүкөдө туруктуу экен. Мына көрүп алла, бизден ылдый жагыбызда 1 гектар эмес, 10дон ашык гектар үшүп кетти. Бул Лимагрейн уругу үшүгөндө жок. Үшүсөдө бир 10% үшүдү десек болот. Бул дагы эле өзү атат, чоңоюп атат. Бул Байдыйкандан рахмат, ушинтип байкелер келип бизге жардам берип атат. Бул уруктун баары бекер берилген бизге. Эң негизгиси ошо Байдыйкан айыл чарба колдоо долбоорунун максаты бул сиздерди, дыйкандарды ушундай жакшы үрөндөрдү алып келип, ошолордон быйылкы жылы болсо мына 30 жылдан бери себилбей калган, ошол 30 жылдан бери себилбей калган жерлердин бардыгында ушу жалпы бул Кемен районунун ушу Шабдан айыл өкмөтүндө мына быйыл себишти. Кудай буйрса жакшы, түшүмү жакшы болуп атат. Абдан жакшы. Жакшы. Бул жерге дагы бүгүн эртең чабабыз деп турушат. Кудай буйрса бул жерде эң эле жок дегенде бир 60 тоннанын тегерегинде силос турат азыр. 60 тоннанын тегерегинде 1 гектардан. Бул Лимагрейн уругун биз 25 майда себилди. Ишо болгондо да бир эле сугарылды. Минералдык удобрение эчтеке берилген жок, жер семирткич. Ошо бир сугарылган менен ушунча көтөрүлүп, ушунча түшүм Кудай буйрса ала калтабыз. Адилет мырза, бул сиздин жанагы өзүбүздүн уруктардан деп атканыңызбы? Бул өзүбүздүн урук деп атканыбыз, бул местный урук. Мында пачаткада жок, эчтеке жок мында. Шыпыргылы болуп калган турбайбы? Шыпыргыдан да жаман болуп калды деп койсок болот. Мында эчтеке жок, бою дагы кыска, бул түйүнө чейин үшүдү, бул почти 90% үшүдү десек болот буну. Лимагрейн 10% үшсө, бул 90% үшүдү. Кудай буйрса, эмдиги жылы ушу Лимагрейн эле себебиз деп атабыз. Бизде эми Кемин өрөөнүндө, Чоңгемдин өрөөнүндө почти биздин Калмагаш айылы эмдиги жылы бир абдан көп себеп истегендер көп. Быйыл эми салыштырмалуу местный менен тиги менен силер сейип көрүлө кандай болот экен деген да. Биз 1-жылы сепкенбиз. Кудай буйрса шүгүр. Лимагрейн жакшы, бул эми местныйда эчтеке жок, пачатка жок, бул жөн эле шыпыргыга дагы жарабайт го бул.